Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 19 март 2025 жыл мен сиздерге 105 сериядагы 5 кабаттуу домдон сатыла турган мына ушундай 2 бөлмөлүү ремонту жакшы эле болгон сатылуучу 2 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Тех паспорту бар, суу, свет, газ, отопление бардыгы киргизилген. Анан туугандар, планировкасы сквозной, эки тараптан күн тийип шамал жүгүрүп турат. Нак акчага алсаңыздар болот, же болбосо ипотека жолу менен деле алсаңыздар болот экен. Сатыла турган 2 бөлмөлүү ушул квартиранын баасы жана эсин номери ушул видеонун экранында жазылган. Туугандар, жүрүңүздөр, мен сиздерге эми келүү жолун түшүндүрүп берейин. Мен турган жер туугандар бул Западный. Сатылуучу жанагы 2 бөлмөлүү квартирабыз ушул 5 кабаттуу домдо жайгашкан. Нол туштагы көрө атасыздарбы? Сериясы 105, адреси болсо Кулатов 3. Мына достор чайканасынын эле арт тарабы болуп калат. Бул жерге кантип келгенди турамысыңыздар? Западныйдын круговойунан машина базар тарапка 300 метр жүргөнүңүздөрдө мына ушул аялдаманын эле бет маңдайында дагы бир аялдама, ал жакта достор чайканасы, ошонун артында ушул дом. Туугандар, домдун алдына да келдим. Караңыздар, домдун алды мага жакты, өтө кеңир экен. Парковочный место боюнча маселе жаралбайт мындай айтканда. Анан ал жакта детский площадкасы дагы бар. Так, сатылуучу квартирабыз ушул 5 кабаттуу домдун акыркы нол подъездинде, биринчи кабатында. Туугандар, сатылуучу квартирабыз угловой эмес, жакшылап эске алып коюңуздар. Туугандар, квартирага да келдим. Мен айткан подъездге кирип, биринчи кабатка чыгып, квартиранын эшигин ачып кирип келе бересиздер. Планировка сквозной, эки тараптан күн тийип шамал жүгүрүп турат. Отопление, газ, суу, свет бардыгы бар. Мына мисалы бул биринчи бөлмөсү, конок бөлмө туугандар. Мына отопление батарейкалары, стояктар жаңы, айнек терезелери пластик, темир тосмо менен ал жактан домдун алды тарабы көрүнүп калат туугандар. Жакшы. Мына ремонту негизинен жакшы эле. Азыр эми мына килем, жандай диван да бир башка нерселер жок да, ошол себептен бир аз квартира начар көрүнүп атат. Уборканы кылып туруп, көчүп келсеңиздер, квартира кыйла ачылат туугандар. Пустой болгондо ошондой башкача көрүнө берет өз квартираларчы. Так, бул жагы ата энелердин уктоочу бөлмөсү. Мына ушундай кроваттарды сурабапмын, эми калтырып кетсе керек. Ушундай табель батарейкалар бар. Стояктар жаңы. Бул жагы эшиктер жөнөкөй экен. Бул ошондо балкон туугандар. Балкон утепление болуп тур, байкап атасыздарбы? Кийин өйдө тарабына шпаклевка тартып, обой чаптап, жакшынакай кылып өзүңүздөр Кудай буйрса бүткөрүп аласыздар ремонтун. Бирок айнек терезелер пластик, темир тосмо менен. Анан бул жагы домдун арт тарабы. Караңыздар, азыр айнек киркен, ошон үчүн көрүнбөй атат. Азыр саат 2 болду, 2:30 болду. Мына квартирага күн тийип турган учуру. Күнгөй бетпи, ошол жерине дагы азыр квартира алып аткандар карайт. Бул жер күнгөй бет туугандар. Мындай тосуп турган эч нерсе жок, күн тийип эле турат квартирага. Так, бул экинчи бөлмөсү болду. Жүрүңүздөр, эми кухнясын көргөзөлү. Жеңилерибиздин экинчи офиси мындай айтканда. Газ бар, бардыгы жакшы. Лайктан басып, дос тааныш тууган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу 2 бөлмөлүү квартиранын видеосун жиберип койсоңуздар деле болот, кирип көрүп коюшсун, а? Балким ушундай сонун квартира издеп жүргөндүр. Так, свет ал жерден, раковина бар, бирок санузели жакшы экен. Азыр мен да эми көрүп атам. Бул жагы барыңыздар эле билген душ болуп калат, а? Арестован бардыгы бар. Эми туугандар, нак акчага алсаңыздар болот, же болбосо ипотека жолу менен деле алсаңыздар болот. Дос тааныш тууган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу квартиранын видеосун таратыңыздар, жөнөтүңүздөр, кирип көрүшсүн. Мына жерде кладовкасы бар экенин көрдүңүздөр, а? Ушундай. Квартирага мына жактан киргенде бош орундугу деле бар. Бул жака эми бир кладовка же да бир башка нерсе жасап аласыздар өзүңүздөр карап. Эми сатылуучу ушул 2 бөлмөлүү квартиранын баасын айтайын. $55,500. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган, өзүнө чаласыздар. Себеп дегенде кеми бар экен. Өзүңүздөр деле билесиздер, айткан баасында эч ким сатпайт. Соодалашуу болот. Колдон чарбаңыздар, барыңыздарга ийгилик. Ал жактары деле жакшынакай экен, а?